Функциялардын аныкталуу областы жана маанилери 3-чү сабак. Жогорку математиканын 3-чү сабагы бул функция бериптир. Анан аныкталуу областын табабыз. Биринчи болсо, так, кызык. Жакшы функция экен. Бул бул видеодо бирөөнү эле иштейбиз. Бул тамыр астында 1 кемитилген x'тин квадраты экен. Демек, x'тин ордуна кайсы сандар келгенде функция чыгат. Биз биринчи муну аныктап алсак болот. Тамыр качан аныкталат? Тамырдан ичинде 0 болуш керек же оң сан болуш керек. Демек, биз мындан биринчи мындай тыянак чыгарсак болот экен. Дароо эле x'тин ордуна мисалы 1ден чоң сан келе албайт. 1ден чоң сан келсе, анын квадраты 1ден чоң болуп кетет. Ошондуктан мунун ордуна 1 келе алат. 1ден 1 кемитсек 0 болот. Же -1 келе алат. Анда дагы 1ден кемитебиз -1дин квадратыны. Бул дагы эмнеге алып келет? -1дин квадраты 1, 1ден 1 кемитсек 0 алып келет. Башка каалаган бир санды койсок туура эмес чыгат. Мисалы 1ден 2нин квадратын кемители. Бул эмне болот? Тамыр астында 1ден 4 кемитсек -3 болот. Тамыр астында -3төн биз майни чыгара албайбыз. Терс башка сан коюп көрөлү. Мисалы 1ден кемители -3түн квадратын. Бул деген эмне болуп калат? Тамыр астында -3түн квадраты 9, 1ден 9 кемитсек -8. -8 дагы тамырдан бул жөнөкөй же чыныгы сан чыкпайт. Imaginary, ай деген сан чыгат. Ойдон табылган сан чыгат. Демек бул кадимки математика менен иштетилбейт. 0,1 койсокчу, мисалы 0,5 коелу. 1ден 0,5 кемитсек 0,5тин квадратын. Бул эмне болот? Кемитилет. 1ден 0,5тин квадраты 0,25, 1ден 0,25 кемитсек 0,75. Демек, бул жактан сан чыгат. Кыскасы, терс санды койсок дагы, -0,5ти койсок дагы анын квадраты кайра эле +0,25, 1ден кемитсек 0,75 болуп чыга берет. Андыктан мунун аныкталуу областы каерде экен? -1ден башталат экен дагы, +1ге чейин келет. 0 өзү келеби? 0 келет. 1ден 0'nin квадратын кемитсек болот. Мисалы, унутуп калдым. 1ден кемитебиз 0'nin квадратын кайра 1 болот. Тамырдан 1 чыгат. Муну графикте белгилей турган болсок, кандай болот? Биякта мисалы 1 болсун, 0 болсун, -1, 1 болсун. Демек, мунун аныкталуу областы -1 өзү кошулат, ичи боелот, андан +1 дагы кошулат, ичи боелот. Мааниси ошондо кайсы сандар чыгып атат? Чыкканда дагы эң чоңу баары бир 1 чыгат. Эң кичинеси терс сан чыга албайт, 0 чыгат. Демек, бул мааниси 0дон башталат дагы 1ге чейин болот экен. Демек, 1 өзү кошулабы? Кошулат, 0чу, 0 дагы кошулат. 0 кошулабы? Ооба, 1ден 1 кемитик 0. Анда жоопту текшерип көрөйүн. -1ден 1ге чейин чарчык аша менен, 0дон 1ге чейин чарчык аша менен. Демек, туура чыгардык.